жаңы окуу жылы менен куттуктайм. Анда эмесе биз кыргыз тили сабагын баштайбыз. Бүгүнкү өтө турган темабыз саламдашуу. Силер билесиңер да, былтыр биз саламдашуунун түрлөрүн өткөнбүз. Кымбаттуу окуучулар, силер мектеп босоосун аттагандан бери 1 жашка чоңойдуңар. Кыргыз тилинде окуганды, жазганды үйрөнүп калдыңар. 1-класста өтүлгөн сабактарды эсиңерге түшүрүп, аларды андан ары улантууга чогуу киришебиз. Быйыл колуңардагы 2-класстар үчүн кыргыз тили окуу китеби менен бирге кыргыз эл жомогунун каарманы Чыпалак бала жана Акылай, Азат, Улукбек кыргызча саламдашканды, таанышканды, үй бүлөңөр менен күн тартибиңер жөнүндө айтып бергенди, өз ара сүйлөшкөндү, кыргыз тилине табыштарды так айтып, тамгаларды жазууга жардам берет. Бул окуу китеби кыргыз тилин үйрөтүүдө жана аны өздөштүрүүдө силер үчүн түйшүктүү жана кызыктуу болот деген ойдомун. Баарыңарга ийгилик каалайбыз. Демек биз саламдашуун түрлөрүн 1-класста да өткөнбүз. Саламдашуун түрлөрүн эске салабыз. Сүрөткө карайбыз. Мисалы 1 сүрөттө тең туштар менен кантип саламдашабыз. Ал эми 2 сүрөттө мугалим менен кантип саламдашабыз, окуучулар менен кантип саламдашабыз. Диалогду окуйсуңар 2 көнүгүүнү, мына ушул жерде саламдашуунун түрлөрү берилген. Андан кийин кыргыз алфавитин эстейбиз. Кыргыз тилинде канча тамга, канча тыбыш бар эле балдар? Кыргыз тилинде 36 тамга, 39 тыбыш бар. Ал эми дептерибизге орус алфавитинде жок тамгаларды жазабыз. Мисалы ө, ү, ың тыбыштары орус алфавитинде жок. Бул кыргыз алфавитинде гана кездеше турган тыбыштар. Дептерге алгач числону жазабыз, бүгүнкү числону, андан кийин тема саламдашуу, аны жазгандан кийин ө, ү, ың тамгаларын бир жолго толугу менен жазып түшүрөбүз. Андан кийин ө, ың тамгалары катышкан сөздөрдү жазабыз. Мисалы жаңгак, өчүргүч, дөңгөлөк. Ал эми үйгө тапшырма 6 көнүгүү текстти окуп, орус тилине которобуз дагы дептерге ушул эле текстти орусча которуп жазабыз. Акылай окуучу деген текстти. Алгач 1 окуп чыгабыз, андан кийин аны орус тилине которуп дептерибизге жазабыз. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат балдар.